iştiraklar kut bolsun, kalemizdir kuşçuyusun, dil soğukta olurlar. Gece şu diplomat erkeklik çıkları gelip kalan iştirak edildi. Cümlük getirdiler, bu cümlükte bana iste cümlük başkalarında cümlük verip sanatta şurada uçurdu, kitap kullanmana var, cümlük verip başkalarına. Radyoda bizim vaqtda cümlüklerdi, ondan olurdu. Cümlükte özü жақсы, ада курсуда мына эжелер айтып кетти, кыргыз экенибизди жана ошондой эле кийинки муундарга биз дагы жакшы жолокторду кыскача айтканда заманаттуу болсок болот, азыркы өзүбүздүн турмушубузга жараша жакшы тарбиялык мааниси бар жакшы жолокторду чыгарып муундарга калтыруу сиздерге абдан ыраазы болуп атам. Эже айтып кеткендей биз дагы жайыл ата коомунун мүчөсү болуп 2010 жылдан бери иш алып барам. Анан бул деген биздин тарых, биздин ата-бабаларыбыздын өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын эрликтерин ошондой эле энелерибиз дагы ой шаша баладан эле дагы колдоруна курал алып жайыл кыргындын чоң салгылашында дагы жайыл баатырдын өмүрлүк жары Темиржан энебиз дагы келиндерди чогултуп чачын түйүп кашык каныбыз калганча ушул кыргыз мамлекетинин ыйык жерибизди сактап калалы деп колдорго курал алып ушул жолго бет алып ушул жерибизди сактап келген. Биз ал ушул энелерибиздин жаш наристе балдарыбыздын ушул кыргынды айтпай коюуга биздики туура эмес болуп калат. Жайыл ата коому 35 жылдан бери түзүлүп, быйыл райондун аталышына 30 жылдыгында белгилетип 8 майда 30 жыл болду. Жана ошондой эле тогуз соодун тобу болгондон кийин биздин бул жайыл кыргыз согушу тууган өзүбүздүн казак бир туугандардын ортосунда болгон салгылашуу болгон. Бирок азыркы учурда достук мамилени жакшы буйруса боло берсин деп тилейбиз. Анан биз дагы ушул казак улуттар менен дайыма бизге жолугуш баатырдан дагы азыр чоң иш-чараны өткөрүлөт, биздин коомдулар чакырып атат. Анан жакшы тыгыз байланыштабыз. Ошондой эле биз чек арабызда ушул мамлекеттүүлүктү сактаган ата-бабаларыбыздын эрликтери дамыдаланып, биз ушул иш алып барып жүрөбүз. Анан Гүлжан эженин Камбар атанын белгилеги атынын аты жарашуу эле бул Камбар ата деген ким болгон деп баягы ат аталган деген баардыгы ушул жерден китептен баардыгын эже айтып кетиптер, аттарга бозат деп. Камбар ата дегендери жүрөгүм жылыды. Бул значит кыргыздар атты аябай ийик көргөн, согуш чорсулдарда абдан ат менен өсүп чоңойгон, жоопкерчиликтин баары бүт ат менен болгон да. Анан ошондой эле бул эженин дагы жомоктор деген китебин дагы мындай биртере карап чыктым, барактан дагы буюрса таанышабыз. Ушул жаралган жомоктор китеп боюнча эле калбай, жаш муундар окуп, ушул китепти окуганда балдардын жүрөктөрүнө ыйман салып, мээрим сүйгүп, эне баланын, ата баланын, негизи кыргыздын илгертиден ата балалардын ыйык сезим, ыйык сүй сезими корголуп, биздин кыргыздын чыган уулдары, балдары чоңойот деген үмүттөбүз. Жана ошондой эле доор жаңыры деген дагы журналдын дагы колуна кармап отурам. Бул санын бул журналды да мурдатан эле окуп жүрөм. Ошол доор жаңырына да ийгиликтерди каалап кетем. Анан эже айтып кеткендей, баягы менин эмне чугун тарыхка көбүнчө кармалып калган себеби 1995 жылы Манастын 1000 жылдыгын деп атканбыз. Анан ошол учурда август айында 21 августта мен 8 бала болгом. Анан ошондо апамга берген, апасы атын коюп бериңиз деп. Анан апам ошондо Асан Үсөн деп Жайыл баатырдын балдары болгон. Мен болсо ошондой Жайыл баатырдын Этике деген баласында тараган чоң менен ошо Этикенин кызы болот. Жайыл баатырдын кыздарынан. Анан ошол тарыхтан кийин биз дагы ошол менен тарыхтын учурун улап, колунан келген иш-чараларды өткөрүп, колунан келген
иштерди жасап жатам. Анан биз дагы жайлакта коомдо көп жакшы чыган адамдар келет. Анан Гүлжан эже дагы дайыма жайлакта коом менен тыгыз байланышта. Былтыр эле июнь айында Атай Тазы мектеп бир маршрут бала бакыра менен эжелер менен келип зыярат жасап келип кеткен дайыма биз иш-чарабызга келип турат. Анан биз да коом менен чечип эженин жасап жаткан ушул бөбөктөр үчүн жомоктоп анан да мурунку китептерин билебиз. Бата касиети деген китебин да